Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсызбы, ардактуу угарман, кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди тааныштыруу үчүн микрофондо аты-жөнүм Айжамал Амирова. Быйыл Баткен районунан 572 окуучу ЖРТ тапшырат. Бул тууралуу Салам медиага Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Олжобай Мажилимов билдирди. Апрелдин февраль айынан баштап апрелдин 7-апрелге чейин кабыл алуу жүрдү. Бүтүрүүчүлөр арасында түшүндүрүп. Бүгүнкү күндө биздин ушул 825 окуучунун ичинен 572 бала катталды. Бул мындайча айтканда бир 70% бала бүтүрүүчүлөр катталды. Былтыркыга салыштырмалуу катышууда өсүү бар. Мисалы, былтыр андан алдыңкы жылдары ушул 66-67% бүтүрүүчүлөр катышкан болсо, быйыл мына 70% өсүү бар. Эми буюрса бул жылкы тестөөлөрдүн жыйынтыгын эми көрөбүз. Эске салсак, былтыр район аймагында 998 окуучу мектепти бүтсө, анын 666-сы жалпы республикалык тестүрлөөгө катышкан. Белгилей кетсек, бул жолу жалпы республикалык тестүрлөөнү биринчи этабы 20-21 май күндөрү өтсө, экинчи этап 23-24 майда өтөт. Ал эми жүйөлүү себептер менен тест тапшырбай калган абитуриенттер үчүн мөөнөтүнөн кийинкиге калтырылган тестүрлөө 3-чү этапта 23-24 июнга бекитилген. Мындан сырткары министрлик каттоого жетишпей калган абитуриенттер үчүн 19-22 май жана 22 июнь күндөрү тест борборлорунда кошумча каттоо жүргүзөт. Баткендин Достук айылында таза суу маселеси чечилгени турат. Баткен районунун Достук айылында таза суу түтүктөрүн орнотуу иштери жүрүүдө. Баткен регионалдык шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын маалыматына караганда, айылдын башкы планынын негизинде орду көрсөтүлүп берилип, курулушка тийиштүү баштапкы иш-аракеттер көрүлдү. Достук айылында таза суу маселеси тургундарга кыйынчылык жаратып келген. Алар агынды сууну ичүүчү суу катары пайдаланып келишкен. Алдыда жумуш аткарылса, таза суу маселеси чечилет, дейт айылдагылар. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5,6 миллиард долларды түзөт. Ушул жылдын февралына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызынын көлөмү 5 миллиард 698 миң 90 миллион долларды же 489 миллиард 439 миң 29 миллион сомду түзөт. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Анын ичинен ички карыз 1 миллиард 104 миң 53 миллион доллар, ал эми тышкы карыз 4 миллиард 434 миң 37 миллион доллар. Мындан мурда 2023 жылдын январь-март айларында Кыргызстандын мамлекеттик карызын төлөөгө бюджеттен 9 миллиард сом бөлүнгөнү маалымдалган. Кыргызстандыктар 5-майдан 9-майга чейин эс алат. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирүү таратты. Маалыматка караганда, бул эс алуу күндөрү 5 күндүк иш графиги менен иштеген мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы кызматкерлерге тиешелүү. Кызматкерлердин дем алыш жана жумуш эмес майрам күндөрүн сарамжалдуу пайдалануу максатында министрлер кабинетинин атайын токтому кабыл алынган. Ошондой эле 8-майдагы иш күн 13 майга которулат. Белгилей кетсек, 5-май Конституция күнү, 9-май жеңиш күнү белгиленет. Чек арага чектеш айылда социалдык объектилеринин курулушу башталды. Баткен районунун Карабак айыл өкмөтүнүн Достук айылында фельдшердик акушердик пунктунун курулушу башталды. Бул тууралуу Салам медиага Достук айылынын башчысы Адалат Айтпаева билдирди. Белгилей кетсек, 2022 жылы 16-17 сентябрда Тажикстандын кол салуусунда Баткен районунда жалпысынан 320дан ашуун турак жай жараксыз болсо, анын 120дан ашуун калыбына келтирүү керек. Ошондой эле 7 мектеп, 5 бала бакча, 2 ФАП талкалангандыгын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдаган. 3-майга алынган жаңылыктар түрмөгүн мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.